Ноокат районунун борборуна чогулган бул жарандар элди биримдикке, ынтымакка чакыргандар. Анткени өлкөдө тынчтык болгондо гана өнүгүү болот дешет. Тынчтык митингине чогулгандардын айтымында мамлекет эми гана өнүгүү жолуна түштү. Ошондуктан азыр президенттин саясатын колдоо гана керек. Алдыда кыш келатат. Мамлекетибиздин бийлик органдары кышка карата азыркы күндө бар күчүн даярдап, элди эсен аман кыштан алып чыгып кетүү маселесин коюп атат. Өлкөдөгү стабилдүүлүктү сактап, мамлекетти өнүктүрүү жаатында көп иштерди аткарып жатат. Алдыда канчалаган иштер турат. Эмки жылга карата коопсуздук маселесин жер айдап, эмки жылга карата эгин тигинди эгишибиз керек. Дыйкан бабаларга мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Кайдагы болбогон митингдин элибизге азыр эч кандай кереги жок. Эми биздин мамлекетте албетте тынчтык болсо, эркин жашасак, анан өнүгүү болот да. Анан өнүгүүдөн улам бизде ушундай сонун кадрлар чыгат да. Мамлекетти башкаргандар, мамлекеттик эл аралык стандартта, масштабта сүйлөй ала тургандар, ошолорду бир таң кала тургандар. Мисалы Садыр Жапаров өткөндө эл аралык масштабта сүйлөдү да, сүйлөй алды да ошол. Ошон үчүн ошону пункт коюп бардыгыбыз уктук, чет мамлекеттер укту. Ноокат районунун тургундары белгилегендей, азыркы президент келгенден бери экономикалык өсүү жогорулады. Өлкөдө тынымсыз айлык акынын жогорулашы, пенсия, жүлөк пулдардын сезилердик деңгээлде көбөйүшү менен элдин социалдык абалы да жакшырды. Миграцияга кеткендер азайып, өз мекенинде жумушка орношууну каалагандардын саны өстү. Алардын жүргүзгөн саясаты, алардын жүргүзгөн иш аракети карапайым калкка жагат. Карапайым калк өзү менен өздөрүн өздөрү багып жатат. Мисалы үчүн пособиялар көбөйдү, пенсиялар көбөйдү, медиктердин айлыгы көбөйдү, мугалимдердин айлыгы көбөйдү. Эч кандай бардык шартты түзүп берип жатат Садыр Жапаров. Бардык жерге кандай кыйынчылык болсо, Ташиев экөө жетип барып кабар алып атат. Бул дагы жетекчинин эң мыкты сапаты деп ойлоймун. Бүгүнкү тынчтык митингинде жаштардын да саны арбын болду. Алар келечекте экономикалык жактан гүлдөп өнүккөн Кыргызстанды көргүсү келишет. Ал үчүн элде бөлүнүп жарылуу болбош керек. Жаштар өлкө башчысынын жүргүзгөн саясатын колдоп, анын жасап жаткан иштерине жардам берүүгө ар дайым даяр. Биздин негизги максатыбыз өлкөбүздө саясий туруктуулук болсо, ошонун негизинде эл тандаган, эл шайлаган бийлик өзүнүн саясий эрки менен, өздөрү туура деген жол менен тиешелүү адамдарга юридикалык баасын берип, биздин мамлекетибиздеги саясий туруктуулукту кармап берсе деген ойдобуз. Биздин негизги максатыбыз өлкөдө бир гана өнүгүү гана болсо, биз жаштарда дагы, мамлекетте дагы экономика, социалдык экономикалык абалыбыз бүт жактан жакшырат деген ойдобуз. Белгилей кетсек, учурда өлкөнүн бардык аймактарында тынчтык митингдери өтүүдө. Анда чогулган эл негизинен азыркы жасалып жаткан иштер тууралуу айтып, калкты биримдик, ынтымакка чакырып жатышат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.